Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоону утуп чыккан талапкерлерге 22 декабрда депутаттык мандат тапшырууну пландоодо. БШК өкүлү Нурлан Койчиевдин айтымында мандат берилгенден кийин 2 жума ичинде жаңы чакырылыш биринчи сессиясын өткөрүшү керек. Жалпы жыйынтыктары 15 декабрда эле биз чыгарган болчук. Жаңы депутаттар мыйзам боюнча 15 күн деп көрсөтүлгөн. Биз жалпы жыйынтыгы чыккандан кийин 15 күндүн ичинде ошо биринчи жыйынын өткөзүш керек. Демек биз 15 декабрда жыйынтыгын чыгаргандан кийин булар жаңы жылга чейин, ошо 30-на чейин биринчи жыйын өткөрүп өзүнүн иш мердүүлүгүн башташ керек. Буга чейин маалымдалгандай, парламенттин жаңы курамы ишин баштаган күндөн тартып 6-чы чакырылыш ишин токтотот. 7-чи чакырылыштагы депутаттардын алгачкы сессиясын өткөзүү боюнча уюштуруу комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиевдин айтымында, биринчи сессияны 23 декабрда өткөзүү мерчемделүүдө. Баштапкы жыйынды депутаттардын эң улуусу Шарапаткан Мажитова алып бармакчы. Биздин ошол мыйзам боюнча, ошол регламент боюнча эң улуусу деп мунусунда биздин ошол ынтымак партиясынан Шарапаткан эже улуу айым катары ошол төрагалык кылат да. Шарапаткан эже төрагалык кылат. Ал жыйынды алып барат, ошол күнү жыйынды ачып, биринчи деп бисмилла деп ошол жерди ачкандан кийин анан экинчи этапка ошол спикерди тандоо дароо эле маселеси турулат. Ошол жерден спикерди жана анын замдарын, мындай айтканда вице спикерлерди тандоо иретине өткөтөбүз да. Андан кийин гана уже биз отуруп алып ошол комитеттерди, анан кайсыл депутаттар кайсы комитетке мүчөлүк кылат, алардын төрагалары ким болот, мына ошол экинчи фазада мына ошол өткөтөбүз да. Маматалиев учурда бардык процесстер даяр экендигин да кошумчалады. Мындайча айтканда, азыркы уюштуруучу топтун толугу менен кирип, жаңы депутаттар келип, дароо эле жумушун баштаганга толугу менен ишин бүтүрдү, аныктап койду. Жана ошондой эле регламент боюнча Шарапаткан эженин кандай алып барат, кандай болот деген маселесин дагы толугу менен бүтүрүп койду. Бүгүнкү күндө бардыгы даяр болгону ошол БШКнын ошол бизге бере турган жана аземин күтүп отурабыз. Ошол мандаттарды тапшырса, биз дароо эле жумушка кирип кеткенге даярбыз. Ал эми Жогорку кеңешке шайлоого номер 31 Чүй Кемин округунан катышкан Медербек Сакараевдин ордуна андан кийинки көп добуш алган талапкер депутат болуп келиши ыктымал. Кемин боюнча азыр борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ошол Казакстан Республикасына атайын суроо жөнөтүлгөн, суроо талап жөнөтүлгөн. Алардан расмий жооп келсе, ал боюнча да каралат. Эгерде жанагы ошол талапкер чындыгында эле ошол Казакстандын жарандыгы тастыкталса, ал жарандын талапкердин каттоосу борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылат дагы, андан кийинки талапкерге берилет. Бирок БШК 18 декабрдагы жыйынында Жогорку кеңешке шайлоого номер 31 Чүй Кемин округунан катышкан Медербек Сакараевди талапкер кылып каттоо чечимин жокко чыгарды. Ал 2006 жылы Казакстандан жарандуулук алган. Бирок чыккандыгы жана чыгуу жөнүндө кайрылганы тууралуу дагы маалымат бизге бере алган жок, дейт Абдыжапар Бекматов. Сакараевдин каттоосун жокко чыгаруу чечим кабыл алдык. Эми ал сотко бериши мүмкүн. Эгер сот биздин чечимди колдосо, кийинки талапкер боюнча шайлоонун жыйынтыгын чыгарабыз. Азырынча шайлоо өтпөйт. Казакстандан, Алматыдан бизге анын жарандыгына байланыштуу документ келген. Ал 2006 жылы Казакстандан жарандуулук алган экен. Бирок чыккандыгы жана чыгуу жөнүндө кайрылганы тууралуу маалымат бизге бере алган жок. Эске салсак, бул ирет шайлоодо 5% босого чектен 6 партия өттү. 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 депутат болот. Алардын 54-ü партиялык тизме менен келсе, 36-сы өз алдынча шайланды. Болгону Бишкекте 1-май жана Свердлов шайлоо округу боюнча баарына каршы деген добуш үстөмдүүлүк кылды. Мындан улам аталган 2 округда кайрадан шайлоо өтөт. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.